Арбагала достор, мен Сейтек кайрадан Жапандан байланышка чыгып отурам. Бүгүн силер менен дагы бир кызык тема менен сүйлөшсөм деп турам. Көбү кызыктырган суроо бул Жапан темасы да өзү. Жапанга баргысы келгендер бар, Жапанда окуйт элек дегендер бар, Жапанда иштесе болобу дегендер бар. Жапанга саякатка барып келсе болобу дегендер бар. Мага могу акыркы учурларда Жапанга көчүп кетсек, ал жерде кантип жашаса болот, эмне иш кылса болот деп кызыккандар да бар да. Ошо ар ким ар түрлүү суроолорду берет. Эми мурдагыдай суроо аз болуп калды азыр. Нинжалар барбы, гейшалар барбы, самурайлар барбы деген суроолор азыраак да. Анан машине темасы көп дагы деле. Сейтек байке Жапанда фиттер $300-400 эле турат го, ошолордон салбайсызбы деп ошондой суроо бергендер дагы бар да. Эми Жапан жөнүндө бир аз айтып кетейин деп отурам бүгүн. Мен түшүнгөн гана Жапан жөнүндө айтам, негизичи. Мен айтып атып бир жаңы ачылыш кылам деген максатым деле жок. Айрымдар ойлоп албасын. Мындай бир секретти ачып берип атат экен депчи. Секрет деле ачпайм. Мен өзүм жеке жашоомдо ошо байкаган Жапан тууралуу гана айтайын деп атам. Мен мурда айтып кеттим эле. Жапан менен алака кылганыма мына 30 жылдай болуп калды депчи. Ушул учурда азыр мына өзгөчө Жапанга барып келсем эле, Жапанда окуса болобу экен, иштесе болобу экен, саякат кылсам болобу эле дегендерге бир неме азыр айтат элем. Азыр эң сонун шанс деп айтам да. Жапанда азыр баалар салыштырмалуу, дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө караганда баалар салыштырмалуу стабилдүү дагы делечи. Мен бир нерсени айтсам азыр күлкүңөр келиши мүмкүн. Бишкекте анча-мынча кафелерде бүгүн 1000 сомго тоюп тойбой каласың да, анан 1000 сомуң берип атып дагы мындай ичиң ооруп бересиң. Ушундан көрө мындай бир Мадинага барып эле, Мадинанын баягы 300 сомдук лагманын жеп албапмын, же болбосо Жаңыбайдын баягы 100 сомдук, 105 сомдук самсасынан экөөнү жеп алсам, мындан 100 эсе сонун эле деп каласың да кээ бир учурларда. Анын бириндей Жапанда бүгүн баалар могу дээрлик 30 жылда, акыркы 30 жылда мен тааныгандан бери анча өсө элек да. Эми бир аз Жапанда баалар өсүш бар эми азыр. Жалпы жөнүнөн бир 10%дай өстү да. 20-30 жылда баалар бир 10-12%дай эле өстү оюмчачы, жеке байкоомдо, инфляциячы. Ошого Жапанга азыр ким келет атса, эң сонун шанс деп ойлойм. Йен анын үстүнө азыр абдан арзан учур. $1 бир учурда 72-71ден алмаштырат элек, мисалы биз студент кезде илгери 2008-2009-10 жылдарычы. Азыр $1 157-58 да, эми мындайча айтканда 2 эсе инфляция, мындай доллар 2 эсе кымбаттады, бирок баалар ошол эле бойдон да. Илгери 90-жылдары мен Кытайда окугам. Кытайда окуганымда бир кесе тамак Кытайда болжолдуу мындай көчөдөн жесең да, студент катары мындай көчөдөн жесең, 1-1,5 юанга тойсо болот эле да. Мындай 2 юанга, 5 юанга жарылып кетчи дей тамак жечик ал убактачы. А доллар анда 9 юан эле. Мындайча айтканда $1 ошол учурда 90-жылдары Кытайда 9 порция тамак жесе болот болчу. Ошол учурда Жапанда бир кесе тамак, мисалы рамен деген бар, баары билгенчи, рамен деп жүрүшпөйбү, кесме тамак. Ошол $10 турат эле да, 1000 йен турчу. Жапанда бүгүн бул тамак дагы деле 1000 йен тегереги да. Кымбатырактары балким 1200-1400 болгон жерлер болушу мүмкүн, бирок орто баа менен 890, 1000 мындай кайдама деп коет, кесмесин көп салдырсаң ошондо бир 1200дөй болот да. Бул $10 жетпейт да. Мындайча айтканда 600 сомго тоесуң. Бишкекте мисалы кафелерде 1000 сомго бир кафеге бардың дейли, мисалы аты даңгыраган кээ бир кафелерге кирсең эми таза жакшы кафеде ойлойсуң, заказ бересиң,
берсең тамагың келгиче бир 27 мүнөт өтөт. Анан келгенден кийин кашыгын унутуп калган болот. Анан кашыгына чуркап кетет. Кашыгын алып келгенде нан эстейт, анан нанын алып келет. Ошентип дагы 12 мүнөт өтөт. Анан бир 40 мүнөттө тамакка киришесиң. Анан тамагың жеп бүтүп, тамактыга мисалы бир 800-900 сом болсо керек дейин десең, сууңа өзүнчө төлөгөн болосуң, наныңа өзүнчө төлөгөн болосуң. Анан тейлегенине да өзүнчө болот. Анан ошентип 1300 сомдой алып коет. 1300 сомдой бул $16 эми, 15-16 доллар. Бул 2000 йенден ашат да. Токиодо 2000 йенге жетпей. Мындай орторок жакшы эле жерден, кафеден тамак жейин десең, 1500 йенге кеңири, $10 кеңири тамак жейсиң. Анан антип сен 47 мүнөтүңдү урдабайт да эч ким. Аш барса 4 мүнөттө тамагыңды алып келип берет. Анан тамагыңды жеп антип 14 мүнөттөн чыгып кетесиң. Ошого Жапанга азыр саякат кылганга эң сонун учур. Жапанга азыр бир $1000 менен чөнтөгүңөрдө болсо, оюмча бир жумага кеңири жетет да. Эми албетте мейманканаларды брондоп алган болсоңор арзаныраак түшөт. Мейманкана азыр кымбат Жапанда. Анын үстүнө Жапанда азыр баалар арзан экен, бүт дүйнө жүзү билип алып, өзгөчө мына өнүккөн өлкөлөр тарыхта болуп көрбөгөндөй агып келип атат да азырчы. Өзгөчө Жапандын Токио, ошол Киото, Кансай тараптары, ошо туристтерге белгилүү болгон аймактары мындай овер туризм деп коет. Ашыкча туризм өтө көп болуп, мындай басаарга жер калбай калган учурлар бар да. Эми өзгөчө туристтер кайсы учурда келет дегенде, могу учурларда көп келет. Могу сакура гүлдөйт марттын аягында, апрелдин баштарындачы. Ошол учурларга келбей эле койгон жакшы. Анан июнь, июль, августта келбей эле койгон жакшы. Бул жерде сауна болот, аябай ысык. Ноябрларда келсеңер жакшы. Жалбырактар кыпкызыл болуп гүлдөйт. Момижи деп коет. Момижини көрүп кетсеңер болот. Анан Жапанда кийим кечек деле азыр салыштырмалуу арзан оюмчачы. Стилдүү, өтө кымбат эмес. Ошол эле Uniqlo дегендер бар, мисалы, белгилүү. Эми Uniqlo'го Жапанда мындай белгилүү деп деле саналбайт. Ал мындай студенттер же болбосо акчасын үнөмдөп жүргөн адамдар көбүнчө кийинет да ал жерденчи. Мындай өзүн бренд катары, мындай акчам бар деп мактанам деген кишилер ал жерден кийинишпейт негизичи. Эми бирок бизге болот да. Бизге болот оюмчачы. Ошол дизайндары азыр аябай эле жакшы Uniqlo делечи оюмча. Ошого азыр Жапанга ойноп барып көрүп келет элем дегендер шанстуу ойлойм. Келип, бул жака келип бир алдын ала мейманканаларды брондоп алып келсеңер арзаныраак түшөт. Эгер кредит карта менен алдын ала төлөп койсоңор андан да арзан түшөт да. Келип бул жерде окуса болобу, иштесе болобу, бул жерде мындай чалгын кылып кетсеңер болот да, өзүнчө же бул жака көчүп кетет элем деп аткандарчы. Анын үстүнө Жапанда азыр демографиялык абал мурдагыдан начар. Жапанда калк өспөйт да. 90-жылдары Жапанда 126-127 миллион калк болот эле. Бүгүн 122-3 миллионго жетпей калды деп атат да. Өзгөчө мына 7-8 жылда калк 3-4 миллионго азайып кетти Жапандачы. Анан ошого азыр жапандар чет өлкөлүктөрдү оңоюраак кабыл ала турган жаңы саясатты дагы мындай жумшак саясатты жүргүзүп атышат да. Ошого Жапандан окуйт элем, иш шанс бар экен деп ошону байкалыштырып көрөйүн деп божомолдоп аткан болсоңор, Жапанга азыр сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Анын үстүнө жапандар азыр бизге мурдага караганда кичине визаны да оңоюраак берип калды, Кыргыз өлкөсүнүн атууларына өзгөчө. Могу жер титирөө болду эле 2011-жылы. Биздин ошол учурда президент, биздин өкмөт 2011-жылы Жапанга биринчилерден болуп кум жардам катары суу бергени тышкы иштер министрлигинде сакталып калды да. Ошон үчүн баягы кыйынчылыкта биринчи кол сунган өлкө деп бизге кичине жеңилдетти. Бирок эми
визаны кантип алыш керек, эмне кылыш керек, бул суроолорду мен билбейм. Бул суроону оюмча ошо Тышкы иштер министрлигинин өзүнө кайрылсаңар болот деп ойлойм да, элчиликтергечи. Мен негизи айтайын дегеним ушул, бүгүн Жапонго келип көрүп кеткенге кыргыздарга жакшы шанс деп ойлойм да. Иени арзан, баалары стабилдүү, салыштырмалуучу. Акыркы өзгөрүүлөрдү байкап кетесиңер да өзүңөрдүн көзүңөр мененчи. Ошо эгер Жапонго кызыктар болуп, чөнтөгүмдө бир $2000 бар деген адам болсо, келип кетсеңер болот да. Эми бир $1000 жол кире кетсе, учаккачы, Токиого чейин, андан нары бул жерде бир жумага бир $700 мейманканаңарга кетсе, калган $1000 ушу бир жумага силерге кеңири жетет, тамак ашыңарга, баскан турганыңаргачы. Албетте, эгер Токиого келсеңер, Токионун тегерегин көргөнгө, эгер Кансай жака барып келсеңер, Шинкансенге отурсаңар, албетте акчаңар көбүрөөк кетип калат. Себеби жол кире Жапонда абдан кымбат. Жол кире абдан кымбат да. Биздегидей мисалы 20 сом менен маршруткага отуруп алып каалаган жерге бара бергендей жок да. Бул жерде станция сайын жол кире өзгөрөт. Эми жалпы жөнүнөн айтып атам. Ошого Жапонго кызыгып аткан достор болсо, айтам мындай, кыргызча айтмакчы, баягы смело деп коет го. Бул жака келгиле, мүмкүнчүлүктү колдонгула деп ойлойм да. Азыр жакшы шанс деп ойлойм.